Буга чейин мурдаңкы президент Алмазбек Атамбаев суракка барбай эле суроону тергөө органдары берсе, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жооп берем деген оюн айткан эле. Аны коомчулук күлкү менен кабыл алган жайы бар. Силер дейт, тизме түзүп дейт, баракка жазып бергиле өзүңөрдүн дооматыңарды. Ошону менин подопечныйым Атамбаев онлайн режимде массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен ошого жооп берет. Айланайын, бул өзүнчө пресс-конференция болуп калат. Атамбаев андай нерсеге кандай мастер экенин билебиз. Эми болсо баары жашыруун болсун, тергөөчү менен гана сүйлөшөм деген пикирин өзүнүн ички иштер министрлиги менен элчилик кылып жаткан жактоочусу аркылуу айттырды. Мой представитель, наш юрист, адвокат Слесарев Сергей Михайлович вчера был в МВД республики, встречался с соответствующими там руководителями и предлагал им найти какой-то компромисс, чтобы следствие не пострадало. Бирок ички иштер министрлиги ойлонуп бул формат аларды канааттандырбай турганын айтышкан. Алар Алмазбек Атамбаевдин өзүнүн келишин каалашууда. Бирок Атамбаев мындай талаптар укуктук талаанын чегинен чыгып жатканына байланыштуу суракка келбей тургандыгын так кесе айткан. Сотрудники МВД сели вместе с нашими юристами и нашли вариант, который даст возможность оказывать содействие следствию, при этом не выходить из правового поля. Мурунку президент Апрель каналында интервью берип жатып, юристтери мыйзамсыз сурак тууралуу Конституциялык палатага кайрылуу жөнөткөнүн айтты. Ал мунун баарына акыркы чекетти алгач Конституциялык палата коюшу керек деп эсептейт. Вопрос-то у нас спорный. Мои адвокаты, мои юристы подали обращение в Конституционный суд о незаконности этого допроса. И точку сначала должен поставить Конституционный суд. Как вы знаете, такие вопросы он решает. Эске салсак, Алмазбек Атамбаевдин иши Кыргызстандын мыйзамдарынын алкагында чечилүүгө тийиш деп президент Сооронбай Жээнбеков Панфилов районунун жашоочулары менен болгон жолугушууда элдин суроолоруна жооп берип жатып айткан. Бул Атамбаев тегерегиндеги дагы маселе бул Кыргызстандын мыйзамынын чегинде, мыйзам алкагында чечиле турган маселе. Менин позициям ушундай. Мыйзам баарына бирдей чечиш керек. Канткени менен коомчулукта мурдагы президент мыйзамды тааныбай, тергөө менен кызматташтыкка барбай жаткан туура эмес үлгү дейт мурдагы депутат Камила Талиева. Бул кош стандарттуулук деп койсок болот да. А бүгүнкү күнү бир кылмышкерге иш козголуп турса дагы эмне үчүн паланча киши 3 жолу тергөөгө чакырылды, барбады, мен да барбайм деп. Бул прецедент түзүлдү. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Атамбаевди 8-июлдан бери 3 жолу күбө катары суракка чакырып, бирок ал баруудан баш тартып келет. Тергөө кызматы Крим Төбөл Азиз Батукаевдин 2013-жылы мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн бошотулушуна байланыштуу кылмыш ишин ушул жылдын башында кайра иликтей баштаган. Жогорку кеңеш быйыл 27-июнда Атамбаевди кол тебестен ажыратуу тууралуу токтом кабыл алган. Аны утурлай башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов парламентте маалымат берип жатып, Атамбаев 2013-жылы Батукаевди мөөнөтүнөн мурда абактан бошотууга жеке өзү тапшырма бергенин айткан жайы бар. Мамлекеттик кызматта иштеп туруп, пара алуу кадыресе көрүнүш экенин курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой Чарба мамлекеттик агенттигинин башчысы жана анын жардамчысынын карамалышы далил болду. Алар 30-июлда ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө 2000 АКШ долларын алып жаткан учурда кармалышкан. Такталгандай, кармалгандар чет элдик жарандан Ысык көл Токой Чарбасында Ананьева айылындагы жер фондунан 5 гектар жер участогун берүүдө оң чечим чыгарып берүү үчүн пара талап кылган. Кармалган адамдарды тинтүүдө ар биринен пара катары алынган 1000 АКШ доллар өлчөмүндө акчалар табылган. Сотко чейинки өндүрүштүү материалдары кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү реестрине кылмыш жаза кодексинин 325-беренеси боюнча катталды. Кармалгандар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Тергөө жүрүп жатат. Бишкектин 1-май райондук соту болсо транспорт жана жолдор министрлигинин мурдагы орун басары Азимжан Жусупалиевди 14 жылга абакка кести. Сот Жусупалиев кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган, опузалап, ири өлчөмдө пара алган деп тапты. Аны менен кошо айыпталган Болот Токтобаев 6 жылга кесилди. Судья дагы бир айыпталуучу Бехруз Гүлзуровду 2 миллион сомго доого чыгып, сот залынан бошотту. Жусупалиевдин жактоочусу судья алардын өтүнчү менен жүйөлөрүн эске албаганын айтып, райондук соттун чечимине каршы кийинки инстанцияга арыздана турганын билдирди. Сот өкүмүндө Азимжан Жусупалиев автоунаа жолун куруу боюнча тендерде италиялык компаниянын кызыкчылыгын коргоо үчүн акча талап кылганын жана аны кантип кимдер аркылуу алганы тууралуу тергөөнүн жана сотко сурак бергендердин көрсөтмөсүн окуду. Жыйынтыгында Жусупалиев 3 берене боюнча күнөөлүү деп табылып, 14 жылга абакка кесилди.
Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин иши боюнча соттук териштирүү 7 августка жылды. Ишти Бишкектин 1-район соту бүгүн карап баштаган. Отурумду жылдырууга күбөлөрдүн толук келбей калганы себеп болгон. Аталган соттон билдиришкенде бүгүнкү териштирүүдө айыптоочунун корутундусу окулду. Зилалиев күнөөнү мойнуна алган жок. Ошондой эле соттук отурумдун тартиби бекитилди. Айта кетсек, Дүйшөнбек Зилалиев 2010-17 жылдары мамлекеттик органда жеткичилик кызматты ээлеп турган учурда өзү иштеп тапкан каражаттан ашык суммага мүлк сатып алганы үчүн мыйзамсыз баюу беренесинин негизинде кылмыш иши козголгон. Ал 2018 жылдын 8 декабрында камакка алынган. УКМКнын тергөө абагында кармалып турат. Зилалиев өзүнө тагылган айыпты четке кагып, мыйзамсыз түрдө камалганын айтып келет.